Ыктыярдуу жана демилгелүү айымдардын пандемия шартында социалдык экономикалык өзгөрүүлөрдү жасоого умтулуусу акыркы кездерде таасын көрүнүп калды. Ар кайсы тармактагы айымдарга көрсөтүлгөн жергиликтүү бийлик органдарынын жана башка тийиштүү органдардын колдоолору жана кызматтары тууралуу, ошондой эле бизнести баштоо өнүктүрүү боюнча кеңештерди айтып, айымдарга колдоо көрсөтүү мезгилдин талабы. Чоң магазиндерди ачып, мисалы ушу сеттердин Глобус, Народный, көптө 7 дней деген ар кандай сеттер бар. Ошолордун бош турган зданиялардын хозяиндери болсо, сиздердин араңыздарда ээлери болсо, келиңиздер, пожалуйста, сүйлөшөлү, ачайлы. Ушу бизге да жакшы, свежий товар келсин, конкурент түзөлү башкаларга. Облустагы 16 ишкер айымга ыйгарым укуктуу өкүл Жаныбек Жалалов Баткен облусунун ар тараптуу өнүгүүсүнө кошкон зор салымдары үчүн ыраазычылык кат жана акчалай сыйлыктарын тапшырды. Медайымга рахмат айт акциясынын алкагында облус жетекчиси Жаныбек Жалалов Баткен облусунун саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенген медайымдарды сыйлады. Ыйгарым укуктуу өкүл облус боюнча 17 медайымга ыраазычылык кат жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Мен өтө кубанычтамын ушул сыйлык алганыма. Бул сыйлык менин эле жеке менин эмгегим эмес, жалпы Сүлүктүү шаарынын жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жалпы жамаатымдын эмгеги деп билемин. Мен бардыгына ушул убакыттан пайдаланып, коллективиме, жалпы жамаатыма ыраазычылык билдирип кетемин. Ушул иш-чара бизге көп жакшы ойлорду, жакшы алга умтула турган ийгиликтерди берди бизге. Кудай кааласа келечекте мындан ары дагы өзүбүз аракет кылып, ушу жеке ишкерлер менен дагы өзүбүздүн күч аракетибиз менен дагы дайыма аракет кылып иштегенге мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун. Белгилей кетсек, 2020 жыл бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан медайымдар жана умай энелер жылы деп жарыяланган. Анын негизинде Кыргызстанда 16 ноябрдан 21 ноябрга чейин медайымга рахмат айт кампаниясы башталган. Мындан сырткары облус жетекчиси иш-чаранын катышуучуларынын суроолоруна жооп берип, ар дайым колдоого жана кызматташууга даяр экендигин билдирди. Каныша Яшымова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары. Сиздерди ар дайым ар тараптуу